5'e giresin. Жаштар сүйлөсүн. Бар эле өз мнениясын айтып, өз кумирлерин айтып, бири-бирине жакпай жатышат да. Сенин кимдер? Кандай? Кумирлериң кимдер? Менин кумир мен ар бир вот жаштар бирдемке бир нерсени эме кылганда ойлонуп кылыш керек экен да. Анткени мен бул жерде азыр кумир таңдагандан көптөр айтып атат, Мирбек Атабеков, же Омар. Аларды үлгү алыш керек да. Алардан алганда жана клиптерин көрдүк. Жана Мирбек Атабековдун же Омарлардын клиптери кээ бир эмелери бар да. Жакшы эмеспи? Мындай терс таасир берген. Мисалы кайсыл клиптери бар? Мирбек Атабековдун жанакы англисче бир ырлары бар. Аябай эме. Ал жанакы жаштар айтып коет го кыргыздачы жаман болуш бир паста жакшы болсо аста-аста депчи. Анан жаштар көбүнчө ошол жаман жакты карап, өздөрү да бузулуп кетип атат да. Анан жакшы жакка мындай умтулуусу төмөндөйт. Менин кумирим бул школдогу мугалимдер. Мугалимдер? Именно Айнур эжени айтып кетет элем. Айнур эже анткени биздин тарыхтан берген Айнур эже дайыма окуучулар менен мындай бетме-бет мындай өз оюңарды билдиргиле айтат, үлгү көрсөтөт. Анда Айнур эжеге бир кол чаап коелу. Алдыбызга кое турган бул биздин мисалы үчүн жазуучуларды алып коелу. Биз дагы чоңойгондон кийин жазуучулардай болуп жазып. Кимдер алар? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, ошолордун баары азыр мурда десе аларда аябай таланттуу жана жакшы жазган эме жомоктору бар, поэзиялары бар. Ошолорду окуп биз дагы көптөгөн нерселерди алабыз. Жана биз ошолордун артынан биз дагы көп эмелерди кумир тутуп жанакы Демек чыгармалар жагат экен да бардыгы. Ооба. Рахмат, кел. Мен атым Бузурман. Мен деген жана Айнур эже деген эме деп сурап коюп кетпеди. Идеалдуу эме кумир деп сен кимди эсептейсиң деп. Мен деген идеалдуу кумир деп Чыңгыз Айтматовду эсептейм. Анткени ал деген аябай көптөгөн чыгармалар жазган, кызыктуу аябай. Алар деген алардын көбү деген кино тасмага тартылган. Мен ошондой Чыңгыз Айтматовду болуп мен деген ошондой аябай дүйнөгө таанылган чоң киши болгум келет. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жаштар жана кумирлер деген темада азын олак сүйлөштүк. Биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келдик. Анда урматтуу жаштар 10 секундтан кыска нуска силер кумирлериңер эмнеси менен жагат, эмне пайдаласыңар, анда кыска нуска айтсаңар. Буга чейин мурдакы айта кеткендей, кумирди тутканга пайгамбарларды болот, себеби ал 24 саат бою өз милдетин аткарган болчу, ал татыктуу да, чынын айтсакчы. Кумир тутканга болот, ал татыктуу мына. Анан кийин алар айткан сөздөрү баары тең бизге үлгү. Анан кийин ошо айткан сөзүн айта кетсе, мисалы үчүн мындай хадис айтып кеткен да пайгамбарыбыз. Кимдир бирөө мааниси боюнча өзүн мусулмандар башка бир элди туураса деген, ал адамдар бизден эмес деген. Ушул хадиске бирке жакшыраак көңүл буралы да, жакшылап ой салалы. Рахмат, жакшы кел. Мен ушу белектин сөзүнө аябай кошулам, 100% кошулам да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эме деп. Ким мисалы үчүн бизден Кыргызстандан бирөө жактан ошо Дженнифер Лопести жакшы көрсө, ал Дженнифер Лопес может ал наркы дүйнөнүн тозокко кирип калат. Ошо тозокто ал Дженнифер Лопес менен бир болот. Ошо андан көрө көбүбүздүн кыргыздуу эле өзүбүздүн имандуу эле элдерибизди кумир туталы, жакшы көрөлү. Рахмат, жакшы. Кумир тутаардын алдында ойлонуш керек. Кимди кумир тутам депчи, кумир тутаардын алдында ойлонуш керек. Ал мага үлгү бере алабы, бере албайбы? Мисалы, кумир тутсаңар үлгү алайын десеңер, мо Эркежеден алгыла. Аябай маданиятка салым кошот. Айнура Бакасовдон алгыла. Үлгү бере турган. Анан кийин каяктагы эле жанагы четырчылар, кырдычылар алар бизге үлгү бере албайт. Үлгү бере турган адамдардан үлгү алыш керек. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы кел. Мен улуктун сөзүнө кошулат болчумун, эми алар туура айтып атат, пайгамбар ошентип айткан да. Ошол ким ошол жаман эмелерди кылса, ошол менен тозокко барат дейт. Бул кумир тутуу болбойт да. Демек пайгамбар айткан турбайбы, жаман нерсени кылса тозокко барат деп, Жакшы пайгамбарларды үлгү алгыла деген ой, Ошентип айткан. Мисалы үчүн эме ажылар менен дагы эме бешке кирбейсиң да, ажылар өздөрү менен кирет. Сен өзүңдүн эме намаз окуп, жакшы иш кылып эмелерди кылсаң, Аллах бешке кириши мүмкүн, Аллахтын эмелерин берсе, берген эмелерин берсе, убадаларын берсе, ошолордун баарын аткарса, ошондо эмеге бешке кириши мүмкүн. Рахмат, жакшы кел.
Кумир андай мындай деп атасыңар. Мисал үчүн мугалимдер кумир бизге билим бере албайт. Мисал үчүн мугалимдер бизге Билим бере албайбы? Эмнеге? алар ырдап өзүнүн эмесин эмет атпайбы, биз сыйлабайт да. Мугалимдер мисал үчүн 1-класстан баштап 11-класска чейин бизге билим берип бизди карап ошентип атпайбы. Оюң туура эле айттыңбы? Ооба. Жаштар сүйлөсүн. Мугалимдер бизге 11 жыл бою тарбия берет деп анан кантип ырчыларды күмүр тутпайсың, мен күмүр тутам, жанатан бери ошо сөз менен кайтпайдым демекчимин. Анан бияктан айтып атышпайбы? Жаңы бир бала айтып кетти го, күмүрүң сага тарбия бермек беле ата-энеңди күмүр тут депчи. Эч ким күмүрдөн тарбия албайсың, сен анын жакшы жактарын, жакшы сапаттарын өзүң алганга аракет кыласың да. Анан ата-энең сага күмүрүң тарбия бербейт деп жаңы айтып кетишпедиби? Кошулбайм да. Чоң кызга суроо берем, мисалы сен Майкл Джексондон мисалы эмне тарбия алса болот? Мен Майкл Джексонду күмүр тутпайм, жана эле айтып кетпедимби? Жок, башкалар тутат да, эми көп. Мисалы мындай да азыр чынында айтсамчы, мындай да жаштардын арасында аябай көп да күмүр туткандар. Мисалы мына Майкл Джексондон не алат ошо эле, булар не алат мен мисалычы. Сен айтпадың тарбия алат да? Булар ким күмүр тутат? Булардан не алат ошо Майкл Джексондон? Жана кыйшаңдан башка. Мен өзүм айтып кетсем, Дженнифер Лопести күмүр тутам дебедимби менчи? Мисалы мен анын дегенчи жалым эмеси, жылаңач бийлеп эметет, адам күмүр албагыла деп атышат. Мен анын жаман жактарын албайм өзүмөчү. Мисалы анын бийлеген жагы жагат, мисалы мен анын мага стили жагат, мен ошол жагын алам да. Ар ким эле бийлей албайт, чындыгынан мөлтүр айтып аткандайчы. Анын жакшы жактарын алам, мен жаман жактарын албайм. Өзүмө тиешелүү гана нерселерин алам. Жана мисалы Зарина Хасанова, мисалы бу жерде жаштар бар, Зарина Хасанованы күмүр туткан, үйүнө сүрөттөрүн илген башкалар. Ошолор эмне үлгү алат Зарина Хасановадан? Эмне үлгү алат деп атпайсызбы? Алар өзүнө жараштыкты, ар кимдин өзүнүн иши алчы. Зарина Хасанова күмүр. Сага жагабы? Зарина Хасанова деген ырчыны көп деле тааныбайт экенмин, чынын айтсам. Жаштар сүйлөсүн. Ошо көмүр тутуп атпайсың сенчи? Ошо көмүр тутуп атканың ошо сен Дженнифер Лопести мисалы жана көмүр тутам дедиң, туурабы? Ошентип бийлегиң келеби? Жаңы эле айтып кетпедимби? Ар бир киши эле Дженнифер Лопести бийлей албайт депчи. Мен албетте күмүр тутам, мен ал сөз менен кайтпайм. Сен жаңы эле айтып атпайсыңбы? Ал менин оюм. Жана эле башында сүйлөштүк, менин оюмду тепселебейсиң, мен сеникini тепселебейм. Сен өзүңдүн оюңду туура дейсиң, мен өзүмдүн оюмду туура деп эсептейм. Жаштар сүйлөсүн. Сен Дженнифер Лопести күмүр тутат экенсиң, жакшы. Албетте сен тааныбайт, бирок жок дегенде ал Кыргызстан деген өлкө бар экенин билеби? Кыргызстан деген өлкө анын күмүриң экен, анын туулган күнүн билесиң жок дегенде күмүриңдин. Бул жердечи биринчи башында бул жерде кыздар айтып кетти, ар ким өзүнүн каалаганын кылат. Бул жакта айтты Курманжандатканы Курманжандатканда бул жакта. Күмүрүң ким? Менин күмүрүм, мен биринчиден албетте ата-энемди, апам жолуну жолдогум келет. Бул демек күмүр болот да. Мен баарына айткым келет эле, эч качан ырчыларды күмүр тутпагыла деп. Айтып кетти, баары эле кийимин жактырам, үнүн, басканын, ошондой кийимдерин жактырам деп. Бул байлыкка кызыккан болот да. Муну күмүр деп мен баалабайм. Биякта айтып кетти, күмүр тутканды силер чаташтырып жатасыңар окшойт. Күмүр тутканда ошол адамдын жолун жолдоо болуп саналат. Силер алардын жөн эле талантын баалап жаткан болосуңар, алардын ырдаганы жакса. Рахмат, кел. Мен бул жактан не только ырчыларды, мугалимдерди деле күмүр тутса деп ойлойм. Анткени мен класс жетекчим Солтоек кызы Миргүл эжени күмүр тутам, өзүм ошол эжеге окшоп жүргүм келет. Анын таалим тарбиясы мага аябай таасир этет. Анан ошол эжекеме окшоп жүргүм келет. Обязательно мындай ата-энени да жакшы көрүш керек. Мен мамам төрөсү ушунча бакса, мен кантип мамамды экинчи орунга коюп коем. Обязательно мен мамамды биринчи орунга коем. Чоң рахмат, кел. Саламатсыздарбы? Мен бул жакта эжелерге кошулуп кетмекмин. Биринчи орунда деген ата-энени коюш керек. Анткени ата-эне деген бул баарыбызды дүйнөгө алып келген ата-эне болуп саналат. Сен кол телефонуңдун фонунда сүрөтүндө ким бар? Эме бар да, менде мындай суроо бар да. Ийни менен. Темирлан, менде мындай суроо бар да, мисалы. Мисалы мында баары кыздар, баары ата-энебиз күмүр тапсайт, бирок күмүрлериңер менен урушасыңар. Үйүңөрдө күмүрлериңер менен айтышасыңар. Күмүрлериңерди капа кыласыңар. Апаңарды капа кыласыңар, апаңар менен урушасыңар, тилин албайсыңар, уруксасыз кетесиңер. Көп кыздар балдар ушинтет да. Бизге бул күмүр туткан адам деген абдан жакшы сабак болду да. Эми түшүнбөгөндөр күмүр айтып кетпеди жана
кумир тутуу менен жактыруу эки асман менен жердей депчи. Эми мына түшүндүк да, действительно түшүндүк кантип кандай адамдарды кумир тутканды, анан жактыруу деген кандай болот экен. Мына мисалы үчүн айтып атат, ушул кумир сага тарбия береби депчи. Адам өзү ойлойт да, өз башы менен ойлош керек да. Ушул адамды эгер мен кумир тутсам, ошону кандай үлгү ала алам? Ал эгерде мен бирөө сурап калса, сен менин кумириң ким десе, ошону айтсам уят болуп калбаймбы деп, ошол кумир тутканда да ойлонуп туруп, анан кумир туткула деп кетмекчимин да. Кимди тутасың? Мен жана эле айтып кетпедимби, мен өзүм Чыңгыз Айтматовду кумир тутам деп. Кумир тутканга каршымын. Эми жакшы көрүп, телевизордон көрүп эме кылса болот болуш керек. Бирок алар кумир тутканда алар телевизордон көрүп эле, ырдаганын көрүп, кийингенин көрүп эле айтып отурушпайбы жакшы депчи. Алардын жүрүм турумдарын кандай эмне кылып жүргөнүн билбей атат да. Мисалы Чыңгыз Айтматов, Манас бабабыз жана Курманжан Даткадотбай, алар менен сыймыктанып патриоттук сезим пайда болот да. Аларды бардык элдер тааныйт. Биз деген аларды кумир тутпай мындай сыймыктанышыбыз керек да, биздин элден ушундай баатырлар чыгып, элдин баары тааныган адам чыккан. Кыскасы. Жакшы. Мен кумирим бар, бирок Ким? ата-энем. Башка жок кумирим. Башка жокпу? Угам, угам, бирок кумирге тутпайм. Анда биздин ушул конокторубузга берсек, урматтуу коноктор. Мен ушу ойлоп атам да, мисалы жаштардын ар кимде эле кумир тута бериши бул жанагындай түшүнүктөрдүн аз болушунан деп ойлойм да. Себебинде кээ бирлери жанагындай кыйшаңдагандан башка эч нерсе сөзүн түшүнбөйт эле. Анан ошолорду кумир тутуп, анан ошолордун кассеталарын бәрін жыйнап алып, анан кечке чейин ошолордун музыкасын угуп жүрөт да, атасы кыйкырса, апасы кыйкырса жооп бербейт. Майкл Джексон болсо ушу башын кыйшаңдатып жүрө берет да. Анан жанагындай өлүп алгандар бар. Өткөндө Сой деген биздин Кыргызстандан бирөө бир кореец өлгөн да, ошондо бир 5-6 бала өлүп алыптыр өзүн муундуруп. Ушунчалык деңгээлде жанагындай фанат болот да. Ошондо мен айтам, ошо атасы өлсө өлбөйт артынан. Даже кайгырып койбойт. Анан мына жанагындай бир тааныбаган эле бирөө өлүп калса, алыстан жүргөн. Анан ошон үчүн өлүп калат да. Анан ошон үчүн жаңжалдашып, ошолордун кассеталарына, башкаларына канча акчадан коротуп атат да. Ошондой деңгээлде жанагындай фанат сүйүү болбошт да жанагындай кумирлерге. Анан кумирлерди тандаш керек. Жанагындай адепсиздери бар. Жылаңачтан алып кыйшаңдап өтө эле. Биз даже адамдар эч качан кыйшаңдабайт, онда кыйшаңдаган. Ошолордун баарын фараттап да, ошонун баары ойлойм мен. Жанагындай биздин тарбиябыз жетишсиз. Жана мына кээ бир балдар айтты, ушу жанагындай үлгүлүү адамдар, коомго пайдалуу адамдар, биздин жанагындай жакшы баатырлар, мына ошондой адамдарды улуу тутуп, кумир тутуп, ошолордон үлгү алып, ошолордой болгонго аракет кылса, ошо жакшы болот эле. Рахмат. Айнур эже. Бүгүнкү мына могул жерде отурган жаштар сүйлөсүн деген долбоордо аябай жакшы нерселер, талкуулар болду да. Балдар өз ойлорун айтышты. Бирок жана айтып аткан ушул көбүнчө жанагы кумирди тутуп, ошонун кыйшаңдаган ар кандай нерселерин кумир тутпай, биз жанагындай жакшы бир ыйманга келип, жакшы жана ата эненин үлгүсүн алып, жакшы жанагы улуттук баатырлардын үлгүсүн алып, коомго жакшы таасир, өзүнүн салымын кошуп кеткен инсандардын үлгүсүн алсак, мен ойлойм аябай жакшы. Коом жанагы эме Низами айткандай, коом таза болсо мен да таза болом деген аябай жакшы эмеге туш келебиз. Чоң рахмат. Эрке эже. Балдар, мен силерге айткым келет, эч кандай кумирди тутпаш керек. Кээри айтып атпайбы? Мындай жакшы инсандарды, тарыхта калтырган эме инсандардан үлгү алгым келет депчи. Кумир кереги жок. Жөн эле ошо адамдар карап, силерге жаккан адамдар карап, жакшы жагын алгыла да, андай кумир тутуп, анан до самого убийства, чтобы не доходили. Ошо биздин жолугушуунун максаты бирөөнү жактыргыла, уккула ырларына, кинолорун көргүлө. Алар деле таланттуу адамдар да. А мындай кумир, чтобы до такой степени не надо, да, кереги жок. Жакшы көрө, фанат болбогула. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ушул аз убакыттын ичинде жаштар жана кумирлер деген темада азын-олак сүйлөштүк. Албетте, жаштар кээ бирөөлөр Мирбек дешти, кээ бирөөлөр Ильяс, кээ бирөөлөр Султанды жакшы көрөбүз, кээ бирөөлөр Ажыларды жакшы көрөбүз, кээ бирөөлөр
пайгамбарларды жакшы көрөбүз дейт. Балким бул дагы бир жакшы жөнү бар. Кара курсак кампайып тойгон менен жан дүйнө ач калууда. Урматтуу ата-энелер, ушул жаштарды, окуучуларды, балдарды жакшы көмүрлөрдү үйрөтүү керек. Ал кимдер десе, балким азыркы биздин жаштарыбыз айткандай, бизге жакшы жол көрсөтүп берген бул пайгамбарлар болсо керек. Жана биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Кийинки ийгиликтүү ишембиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.